адам затынын эң асылы кандай болот десе ушу Бактыбек агамдай болот деп айта алат элем. Мындан артык же мындан кем болушу мүмкүн эмес да. Бактыбек байкемди Кудай ушундай чын дили менен, анан оң колу менен жасаган адам болчу да. Себеп дегенде ушунча жүрүп кимдир бирөө жөнүндө бир жаман ойлогон көргөн жокмун. Талант катары алт талант десем ашыкча болбойт. Себеп дегенде Бактыбек байкемдин жазмакерлиги, диктарлыгы, жана куулжуган үнү, анан жанагындай келбет, жанагындай үнү менен, коңур үнү менен ырларды ырдаганда ырдын багы ачылар эле. Окмошту да керемет ырдайт эле. Акыркы жолу жолукканыбызда ошо 3-4 күн мурда жолукканбыз, анан мынтип атпайбы? Эч качан өзүн бир ушунчалык жупуну сезет эле да. Эч бир эчтекеге өзүн мындай. Мен ошого татыктуумунбу деп эле турат эле. Айтат да, мен бактылуумун да дейт. Бактылуу экем дейт. Мен ушул орун менен ушул жашка келдим дейт. Үй бүлө бала бакырам, Кудайга шүгүр. Мен ушул кесипти абдан сүйүп, ушул кесипке болгон житимди, дилимди берип, ушундай жакшы көрүп, ушул кесипте аркаладым дейт. Бирок бир да жолу мен ушу сыйлык алып калыш мүмкүн, сыйлык алам деп ойлоп турмун дейт да. Мен мына эл артист болбодумбу дейт. Элден айланса болот экен, мен эл артист болдум да. Эмне арманым бар мен дейт. Көрсө ошондо бизди мынтип жооткотуп, алдын ала бизди эметип кеткен экен да. Мен ыраазымын, баарына ыраазымын, элиме ыраазымын деди. Бактыбек байке ар бирибиздин эсибизде болот деген бул көпчүлүк айткан сөз, бул эзелтеден келаткан сөз болсо керек. Бактыбек байке эстеген сайын, көңүлүңө кылт эткен сайын көкүрөгүңдү сырып, жаратыңды сырып кете тургандай. Байкем айла жоктон кош деп айтпашка айла жок экен. Өмүрдө өйдө төмөн жылдар болду, жашоодо жакшы жаман жыргал болду. Тагдырга таарынычтар болсо дагы такай эле уялткан жок, сунган колду. Өңчөй бир жакшылыкты жыйнай албай, өзүмдү өзүм анча кыйнай албай, өрттөнгөн кыйын күндөр дагы болду, өлөрчө ыйлайын деп ыйлай албай.